сіздер үшін Жалал Абад шаарынан төз эфир чагы ассистенттер Буриев Акбал, Тажикстан калсын ышкырыгы демек жаңырды. Топту Өзбекстан Республикасы жаштары 20 жашка чейинки дагы сунушубуз. Буштан чыгарып берүү Иран. Сокку баш менен Максим Уркаев. От менен чөктөлүп берилди жана топ дарбазага сокку. Тилекке каршы Арша Шакури өз жайында болуп калууда. Өзбекстанга мүмкүн болбой жатат. Пас жана сокку дарбазага. 14-чү шат бар, экинчи бөлүккө жүктөлөт. Эсеп сандары 0-0 Өзбекстан. Самияндын киргизип берген тобу жана баш менен сокку, гол! Жок. Калыстын чечими. Кетип кайталоодон дагы бир жолу көрөлү. Чыгарып берүү жана баш менен мындай сокку Максим Муркаевдин дарбаза торуна кирүүдө. Бул башка ракурс. Урматтуу көрүүчүлөр, чыгарып берүү аткарылды. Жерден бир секирик жана баш менен сокку коргонууга жасашы керек. Алыстан сокку uzatылды, дарбазага түз жана кийинки топту коштоп кете алган жок. Бул жерде 14-чү Шадияр Шадибаев. Топ азырынча Өзбекстанда, айпаттын ичине кирип баруу жана пенальти, ардактуу көрүүчүлөр. Адамды жасады жана дарбазага сокку, гол! Эсеп сандары теңделди. Бул мына кайталоодан көрөбүз. Сокку оң бурчка аткарылды. Бул ортодо болсо топту алууга бараткан жайында Режабалиевди 3-чү номурдагы Хессам Нафаринагари атандаш менен кагылышып, аны дарбаза устунуна жармаштыра койгон. Бул үчүн албетте айып кагаздары көрсөтүлбөй койбойт. Топту сактап калды 4-чү номурдагы. Жок, чабуул токтой элек. Иран кайра чабуулда, айпаттын ичи сокку жолдонду алыскы бурчка, дарбазага түз эмес. Чыгарып берүү жана сокку жолдоду. Топ бутуна тийбей калган. Кийинки сокку, керемет кайтаруу. Калыстын соңку ышкырыгы жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Б тайпасындагы соңку оюн. Эсеп сандары